Саламатсызбы, кош келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, азыркы тапта COVID-19 илдети көп катталууда. Мындай учурда бул илдеттен кандай дарылануу керек, же болбосо кандай алдын алуу керек? Профилактика жолдорун айтып кетсеңиз. Саламатсызбы. Саламатсызбы, урматтуу мекендештер. Албетте, COVID-19 десе эле эми баарыбыз коркуп эле ушундай бир кандайдыр бир стресске түшүп калгандай мезгилдер болуп атат, паника түшкөн мезгилдер болуп атат. Эми биз бул мезгилден өтө оор мезгилден өттүк. Бул оору бизге жаңы келип, ошол ооруну кантип дарылайбыз деп протоколдор 3-4 жолдан алмаштырылды. Эми азыр чындыгында коркпой деле койсок болот. Эмне үчүн? Себеби деген адам азыр эми аракет кылып калды да. Адам өзү аракет кылып калды. Демек, аракет кылсак, биз ушул ооруну жеңе турганыбызга биздин жарандар өзү түшүнө баштады. Эми ковид болобу, башка вирус оорулар болобу, деги эле бүт эле ооруну оорубаш үчүн албетте адам өзү менен өзү иштеш керек. Биз багы ошол мезгилде ооруп калганда чуркап калбастан, биз ошол ооруга чейин организмибизди биз чыңдап алышыбыз керек да. Демек, ушул чыңдоого мен мына ошол коронавирус башталгандан бери эле, пандемия, эпидемия башталгандан бери эле чыңдоонун төмөнкү ыкмаларын колдонгула деп келем да. Бул суу ичкиле дейм, мына дайым мени тамашалап күлүшүп калат, сиздин жаныңызда термос жүрөт депчи. Суу ичиш керек, тамакты жөндөш керек, сөзсүз түрдө көнүгүү жасаш керек. Көнүгүүнү өпкөгө күч бере турган, өпкөгө жакшы кычкылтек кирип, өпкөдөн жакшы көмүр кычкыл газы чыгып кете турган көнүгүүнү сөзсүз жасаш керек. Мындан тышкары сөзсүз түрдө биз биздеги өт башкыча дагы өттүн чыгуусун камсыз кылышыбыз керек. Мындан тышкары чөптөрдү ичишибиз керек. Дайыма ичегилерди таза кармашыбыз керек. Мунун ар бирин албетте көбүрөөк токтоло турганыбыз убакыт көп кетип калат. Демек, ушул нерселерди мен видеолорду берип жүрөм, постторду айтып жүрөм. Ушуну колдонсок, биз ооруну биринчиден жеңебиз да. Эмне үчүн? Себеби деген даяр организм оорубай турган болсо, мына биз муну бир адам деп ала турган болсок, ушул адам өзү менен өзү иштеп, өзүнүн ден соолугун чыңдап, ушул жерде кан айланууну жакшыртып, ушул жерде без айланууну жакшырта турган болсо, демек буга кирген вирус муну чытап чыгып кетет. Себеби деген биз ушундай акыбалда жүрөбүз, кычкыл жана негиз деген чөйрөдө турабыз да. Кычкыл чөйрөдө вирус болобу, микроб болобу, деги эле бизде жашаган майда жаныктын баары жашаганга ыңгайлуу шарт болот. Кычкыл чөйрөдөчү. Ал чөйрө бизде кан тамырдын ичиндеги чөйрө, без тамырдын ичиндеги чөйрө, жана клеткалардын арасындагы чөйрө, клетканын ичиндеги чөйрө. Демек, ошол чөйрө кычкыл болуп калса, ал жерде бизге кирген 5 майда жандыктын баары жашаганга мүмкүнчүлүк алат. Эгер биз ошол чөйрөнү негизге, щелочка айландырсак, бизге кирген вирус болобу, микроб болобу, деги эле 5 майда жандыктын бардыгы жашаганга мүмкүнчүлүк болбойт дагы, биз ооруну жеңил жана оңой жеңебиз.